25 мартта Орусиянын Кемерово шаарында орун алган өрт кырсыгы ар бир жаранды сестентип койду. Үрөй учурган телсиз жөө дал ушундай балдар оюн зоок аянтчасынан чыккан. Акыркы алынган маалыматтарга таянсак, телсиз жөө 60тан ашуун адамдын өмүрүн жалмагандыгы айтылууда. Кемероводагы өрттөн кандай сабак алуу керек? Учурдагы соода түйүндөрдөгү жана оюн зоок аянтчаларындагы коопсуздук эрежелерин ким көзөмөлдөйт деген суроолор Кыргызстанда да коюлууда. Орусияда орун алган каргаша 5 баланын энеси Гүлзина Өмүрзакованы дагы кооптондуруп койду. Анткени ал балдарынын маанайы үчүн дайым оюн зоок аянтчасына келип турат. Ошол эле учурда ишкерлер кардарлардын коопсуздугун камсыздап берүүгө тийиш деп эсептейт. Бала деген баягы эң эле биздин жашообуздун мааниси болот. Анан келгенден кийин ушул жерлердин баягы ишенип келебиз да бул жерге. Биз эметти кокустук болуп калса чыгып кеткенге шарт түзөт. Кокустук болбогонго эметебиз деп. Анан кече Кемероводо болгон аябай жаман болбоду. Же баягы пожарный эмелер иштебей калды. Жалпы аянты 16.000 чарчы метрди түзгөн экинчи борбор каладагы Датка соода комплекси күнүнө жүздөгөн тургундарды кабыл алат. Кокус мында өзгөчө кырдаал жаралып калса, жарандар өзүн сактоо үчүн кошумча эшиктерди, багыттамаларды пайдаланат. Бирок кайсыл багыт менен жана айтылган каалга кайда экенин кардарлар мында турсун. Соодагерлер өздөрү дагы жакшы биле беришпейт. Схеманы деле көңүл бурбаптырмын. А так ошо өрт Бишкекте өрт чыкканда кийин уже баягындай переживание болду. Азыр кошумча эшик бар болгон жер кайсыл жакта? Жабык ал жактар. Схемасы бар эле. Инженерден сурасаң, ошо билет. Ондой негизги эшик бар. Кошумча эшиктер бир 4-5 кошумча эшик бар. Кирип чыккан багыттар анча-мынча жерлерде бар, кемчиликтер бар. Ошолорду оңдоп, буюрса жакында коебуз. Ыңгайлуу болуш керек, эчтеке менен тошкоолдук болбош керек. Ош шаары боюнча 30дан ашуун чоң соода түйүндөрү бар. Алардын ичинен борбордук базардын өзүндө эле 28 ишкердик субъектиси жайгашкан. Аталган соода жайларга мезгили менен текшерүү жүргүзүп турганын айткан мамлекеттик экотехинспекциясы бул жолку иш-чарада бир топ мыйзам бузууларды байкап эскертүү берип жатты. Мында соодагерлердин көпчүлүгүнүн буюмдары жолду бөгөп, өрт коопсуздук эрежелерине тоскоолдук жаратууда. Бул жер жол. Муну көпчүлүктөр көөлө алып чыгып койгонда бул ичинде туруш керек. Бул жер жол катары адамдар өткөнгө, чыкканга, жүргөнгө гана ылайыкташкан болуш керек да. Чоң көлөмдө орун алган телсиз жоону өчүрүүгө биздин өрткө каршы куткаруу кызматынын мүмкүнчүлүгү канчалык? Бүгүнкү күндө коомчулук мына ушундай күмөндүү ойлорду ортого салууда. Аталган кызмат болуп жаткан өрттү өчүрүүгө гана тийиш. Анткени ага чейинки алдын алып, чара көрүү жана текшерүү иштери алардын милдетине кирбей калган. Бүгүнкү күндө өкмөткө караштуу экотехникалык инспекция иш алып барып жатат. Бул атайын өкмөттүн токтому менен 2012-жылы 87-токтомун негизинде 10 февралда ушул техникалык инспекцияга өткөрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө ошол кызматтын кызматкерлери бардык имараттарды өрт коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча 1995-жылы чыгарылган эреже боюнча текшеришет. Тиешелүү адистер коопсуздук абалын көзөмөлгө алганы менен соода түйүндүн ээлери да ага кайдыгер карабаш керек. Каржы табуу менен бирге кардарлардын коопсуздугун сактап берүү соода жайларына башкы талап болууга тийиш дешет Ош шаарынын тургундары. Ага ылайык күнүнө 2000ге жакын кардар тейлеген Фрунзе гипермаркетинин иш башкаруучусу алгач эле коопсуздук жагдайын колго алганын айтууда. Ошон үчүн коопсуздук эрежесин бир жолу сактабай койсо болду, бүттү, бул жакка эч ким келбейт да. Мен деле бизнес менен заниматься-дым, стараемся коопсуздук эрежелерин полный сактагангачы. И мы требуем, чтобы булардан деле ошондой эрежелер болушунчу. Пожарныйдан, МЧСтен келип, инструкторлор бар, келип бизге в принципе обучение өтүп беришет, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек. Постоянно биз менен тыгыз иштейт алар. Биз ошодон тышкары өзүбүздүн сотрудниктер менен по отделам өзүбүз дагы биздин сатуучулар менен жумушчуларыбыз менен ошондой иш-чара көрөбүз. Эскерте кетсек, Орусиянын Кемерово шаарында катталган өрт кырсыгы Кышкалча оюн зоок соода борборунда орун алган. Күбөлөрдүн айтымында өрт учурунда атайын белги системасы иштебей, ыкчам качып чыгуу жолдору бекилип, адамдар камалып калган. Бүгүнкү күндө мында курман болгондордун саны 64кө жетип, алардын басымдуусун жаш балдар түзүүдө. Гүлзада Туробекова, Актилек Акылбек уулу, Нур Ньюс.